Көп адамдар мына ошол жылды жыйынтыктоо маселесинде, жаңы жыл тосуу маселесинде ар кандай пикирде калышат да. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өрнөгүн алган адамдар ар бир жылдын этегинде, ар бир айдын этегинде, керек болсо ар бир күндүн этегинде ошол күнгө өзүн өзү эсеп берип, өзүн өзү эмне жумуш кылдым, кечегиден бүгүнкүн айырмасы эмне, эртеңкиге кандай кадам таштайм деген маселе менен башын оорутушчу экен. Биздикиндей кылып өткөн ишке мындай бир сар эсеп салбастан туруп жөн эле жаңы жыл тосо бергенде эч кандай маянапсыз болуп калат. Ошол өткөн жылга назар таштап, эмнеси менен айырмасы болду жана кийинки жылда кандай бир кадамдарды коюшубуз керек деген урматтуу бир тууганым пикирде болушубуз керек. Ошол эле кийинки жылда боло турган жакшы үмүттөрүбүзгө, тилектерибиз урматтуу бир тууганым мына ошол дуанын таасири зор, чоң. Балким өтүп кеткен жылдагы, өтүп бараткан жылдагы 2017 жылдагы кээ бир мындай кедергиси кеткен, жакшы эмес болуп калган жумуштарыбыз дагы мына ошол дуа жок болгондон балким ордуна келбей калгандыр. Эгерде биз шариятыбыздагы китептерди карап көрө турган болсок, адамдын таң аткандан кечке чейинки, отурганда, турганда, түш көргөндө, кийим кийгенде, тамак жегенде, дааратканага киргенде, чыкканда, андан сырткары бирөө менен учурашканда, коштошкондо, ал эмес ошол жаңы төрөлгөндөгү балага айтылган азан жана коштошуп бул дүйнөдөн чын дүйнөгө узап бараткан адамга да айтыла турган дуалардын баардыгы камтылган. Ар бир күнү эртең менен таңында, кечинде окула турган, кечке маал окула турган дуалар дагы биздин китептерде камтылган. Мына ошол китептердин бири пайгамбарыбыздан дуалар деген мына ушул китеп. Урматтуу бир туугандар, бул китеп 2015 жылы муфтияттын уруксаты менен Ракиев Замир, биздин зам муфтийибиз, найып муфтийибиз жана Аманбаев Канат аттуу аалым жигиттер түзүп, аны Арсен Улуу Толкун бир редакциялап чыккан китеп. Бул китептин кириш сөзүндө айтылат: дуа үн салуу, чакыруу, жардам суроо, Аллага жалбаруу, Кудайдан тилөө деген маанилерге келет дейт. Дуа кылуу адам баласынын табиятында бар. Пенде өмүрүндө канчалаган көйгөйлөргө, кыйынчылыктарга, алсыздыкка жана үмүтсүздүккө дуушар болот. Алла Таала Кур'ани Каримде мындай дейт: адамдын башына кыйынчылык түшсө, жан баштап жатканда, олтурганда, же тик турган абалда бизге жалбарат. Бирок биз анын көйгөйүн жойгондо, башына келген кыйынчылыктарынан улам бизге эч жалбарбаганда иш кылат. Чектен чыккандарга кылган иштери ушундай кооз көрсөтүлөт дейт Кур'ани Каримде. Бул аятта баяндалгандай, дуа кылуу адамзаттын табиятында бар жана анын башына кыйынчылык келгенде Аллага дуа кылат. Дуа кылгандан кийин адам баласынын көңүлү эргийт, тилеги ишке ашаарынан үмүттөнөт. Бул жагынан алганда дуа адам баласынын жан дүйнөсүн уйгу-туйгу болуп бөлүк түшүүдөн куткарат. Аят жана хадистер да дуа кылууга үндөйт. Жаратуучу Эгеңер мындай деди: мага дуа кылгыла, силерге жооп берейин, дуаңарды кабыл кылайын деген аят буга эң сонун мисал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Алланын алдында дуадан улуу нерсе жок. Дуа ибадаттын дал өзү. Демек, муктаждыктарды чын дилден Алладан гана суроо керек. Намаздын ар бир ирекетинде окуган Фатиха сүрөсүндө да сага гана ибадат кылып, сенден гана жардам сурайбыз деп айтылат эмеспи? Алла Таала адамга анын күрөө тамырынан да жакын жана улуу жаратуучунун адам баласына мээрими, эненин баласына кылган мээриминен да күчтүү. Бир аятта мындай деп айтылат: кулдарым, пенделерим сенден мени сурашса, мен аларга шексиз жакын экендигимди билдир. Мага дуа кылгандын дуасын кабыл кыла дейт Кудай Таалам Кур'ани Каримде. Кылынган дуанын мааниси Алладан тилеген нерсеге тиешелүү болушу керек. Мисалы, тамактануу дуасы, сапарга чыгуу дуасы жана башка ушул сыяктуу. Колубуздагы бул китепчеде мына ошол муктаждыктарга жараша пайгамбарыбыздын кылган дуалары камтылган. Дуа кылган адам чын көңүлдөн дуа кылып, жакшы нерселерди тилөө менен бирге өзү да ошол жаатта аракет кылышы керек. Мисалы, дуасында Алланын буйруктарына моюн сунган ыкыластуу мусулман болууну суранса, иш аракеттеринде да ошондой мусулман болууга тырышканы оң. Алла Таала адам баласынын көкүрөгүндөгү нерселерди да билет. Бирок пенде өзүнүн алсыздыгын жана Алланын улуулугун тили менен тастыкташы да чоң ибадат болуп саналат.